Эмне үчүн мындай болуп атат? Кемчиликтер болот. Ар бир адамдын кандай сыпаты бар дегендей. Исламий университетте мугалимсиз. Мындай акыйкатты деле туура эмес жеткирсең, Бөкөчө көрбөстөн, бирдемеси жууп калат дебестен. уруп салуу менен, камоо менен бул токтошу мүмкүн эмес. Дават маселеси кандай болуп атат? Алкаш болуп кете турган учурда мына ушул топ келип, Өзүңүздө кандай кемчиликтерди айта аласыз? бүгүнкү күндө мындай азгырык аябай көп. 1000 намаз окусаң дагы мен кыларын кылып койдум деген. Каапыр адамдар гана Кудай Тааладан үмүтүн үзөт дешет. Ошол күнү эле сая көрсөтүп ошону айт деп аткан жокмун? Өкүнүш керек, Кудай Таалага кайтыш керек. Уурлук кылып кармалып калыптыр го. Сакал коюп алыптыр дагы. Пайгамбардын өзүнө мына идеал тутсак болот да. Сойкучулук кылба десе, пендечиликке алдырып эми Эрктүү болуш керек, анча мынча чектөөлөргө баш ийиш керек. жакшы эле жүрсө болбойбу? Сөзсүз эле намаз окуш керекпи? Бул Кудай Тааланын буйругу да, парыз. Урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү, деги эле жалпы ушул менин көрөрмандарым, бүгүнкү ушул биздин подкастыбыздын мейманы, аны мен тааныштырып кетсем, Кыргызстан Ислам университетинин мугалими. Анан эми мына биздин ушул фондогу баягы текчелерде китептерди көрүп атасыздар. Ошол китептердин көпчүлүгү ушул биздин бүгүнкү каармандын авторлугунда чыккан китептер. Өзү бир нече ушу исламий багыттагы элди иманга үндөгөн багыттагы ушул китептин авторлору Шермухамед Ташматов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эми баягы сөздөн ишке дегендей, бүгүнкү күндө мына исламий китептер чыгып атат. Кудайга шүгүр. Өзүнчө бир баягы мулдекелерибиз, алымдарыбыз, устаттар билген өзүнүн баягы исламий даваттарын айтып атат минбарларда. Мындай ислам мындай идеалдуу түрдө болбосо дагы мүмкүн болушунча, колдон келишинче элге насаат айтылып атат. Бирок ошол эле учурда негедир баягы коомдо моралдык, адеп ахлак деградациясы баары эле калып атат. Бар андай нерсе. Эмне үчүн мындай болуп атат деген суроо болуп атат да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден ушул конокко чакырганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таалам ишиңизге ийгилик, өмүрүңүзгө, тапканыңызга Кудай Таалам берекесин берген болсун. Жогоруда өзүңүз белгилеп кеткендей, баягы коомчулукту агартуу иш-чарасына байланыштуу китептер чыгып атат. Аалымдар, билармандар, профессорлор, докторлор дегендей агартуу ишине мындай басым жасап атат. Бирок ошондой болсо дагы бул инсанияттын, адамдын табияты баягы кемчилик болуп турат. Адам деген сөз, инсан деген сөзү унутуучу деген сөз. Инсан табиятынан унутчаак болот, табиятынан күнөөкөр болот дегендей. Пайгамбар куттуу хадисинде саллаллаху алейхи вассалам баардык адам ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тооба кылуучулар дейт. Адам баласы анда санда ушу өзүн тезгенин тартып, адам болуп, тооба кылып, Кудай Таалага кайтып турганы бул ушул адамдык сапаты да. Бул адам табиятынан адашат, табиятынан күнөө кылат, табиятынан унутат, табиятынан бир калыпта жүрө албайт. Баягы өйдө, ылдый, бултур көрүнүшү бул табигый көрүнүш. Анан мындай оң жагын карасак, коомго таасири аябай чоң болуп атат. Устаздардын дагы, китептердин дагы бүгүнкү күндө мына китеп окугандардын саны баягы жаңы биз мамлекет болуп өзүбүзчө эгемендүүлүккө чыккандан кийин китеп эмес, илим, билим эмес, көпчүлүгүбүз мына кара курсакты тойгозгонго, ата энелер дагы мындай талим, тарбияга эмес, эптеп мына кара курсакты тойгозуу менен алек болдук да 2005 жылга чейин мына ушундай заман болду. Курсагыбыз тойсо сүйүнө турган учур болду. Анан ушул мезгилдеги анча мынча балким мындай кемчиликтер кетти. Анан мен ойлойм баягы көбөйгөн сайын, кайсы бир жерде көбөйгөн сайын ал жерде мындай кемчиликтер болот. Ар бир адамдар кандай сыпаты бар дегендей, заман өнүгүп атат, техника өнүгүп атат. Иш болгон жерде кемчиликтер болот дегендей. Ошол динди жеткирүүдө албетте Куранга, сүннөткө, хадистерге, фикх ушул багыттуу
мындай адам өзүнүн оюнан чыгарбастан белгилүү бир булактарга таянып анан жеткириш керек, мында шек жок. Бирок ошол эле учурда ушул ислам динин жеткирүүдө ошол исламдын өзүндөгү булактарга гана эмес, мисалы үчүн сиз китеп жазганыңызда мен китебиңизди окудум. Конфуций мынтип айткан экен, Айтматов тигинтип айткан экен, Төлөгөн Касымбеков мынтип айткан экен. Баланча чыгармада Курманжан Датка балдарына мынтип насаат кылган экен. Психологияда мындай кылган экен деп мисал келтирип да. Азыркы жаштарга мындай мотивация берүүчү. Болбосо сиз деле исламий мугалимсиз. Исламий университетте мугалимсиз. Айтайын дегеним, динди жеткирүүдө бир гана ушул диний исламий булактан гана эмес, психологияны да билген, адабиятты да окуган молдокелерибиз, башка илимдерди окуган. Керек болсо, мисалы үчүн талаша келсең, христианчылыкта мындай го деп айтат, буддизмде мындай деп айтат го деп. Керек болсо, исламий ушул динди жеткирүүчүлөр христианчылыкты дагы, троицаны дагы анын бөкөчө көрбөстөн, бирдемеси жууп калат дебестен, аларды дагы жакшы билиш керекпи дейм да, башка тармак. Туура айтасыз. Сиз айтып аткан сөздө карет жок. Баягы хадисте келет, хикмату даллатул муъмин дейт. Данышмандык, акылмандык момундун, мусулмандын жоготкон нерсеси. Айнама важада фаху ахакку биха, кайсыл жерде болбосун момун ага акылуу дейт. Ошондуктан баягы данышман сөздөр, акылман сөздөр өзүбүздүн тарыхыбызда өткөн аталарыбыздын, бабаларыбыздын хикмат данышман сөздөрү баарын биз баягы пайдалансак, мен ойлойм баягы нур үстүнө нур болот да. Кээде азыр сиз айтып аткандай бүгүнкү жаштар замандын, техниканын өнүккөн заманы. Кээде жалаң гана сиз айтып аткан баягы Куран, сүннөт булактарынан гана айтсак, анча-мынча маселелерди так, даана, туура түшүнбөшү мүмкүн. Сиз айткандай баягы адабият менен, психология менен, аталардын, бабалардын өткөн жолу менен, тарых менен, икая менен айткан болсок, баягы биз жеткире турган маселе баягы адамдын чучугуна жетет да. Кээде мындай акыйкатты деле туура эмес жеткирсең, даана жетпей калат, туура эмес кабыл алып алат, анан кийин баягы ортодогу келишпестик, түшүнбөстүк пайда болот да. Баягы жеткирүү жолу дагы мен ойлойм ушулардын ар кандай жол колдонуш керек. Суроо так даават маселесине сиздин көз карашыңыз кандай? Мына мисалы үчүн дааватты жана өзүнүн аты менен айтканда гаш маселесин кысып койду. Эми кандай болот? Эми эмне болот? Аалымдар кеңеши, баягы исламий Кыргызстан ушул исламий аалымдары кичине ушул жагынан бир аз алсыздык кылып койду. Аягына чейин турса болмок деген ар кандай пикирлер айтылып кетти. Ошол эле учурда туура эле болду. Анча-мынча мындай чектөөлөр, түзөтүүлөр, багыттоолор керек болчу дегенде пикирлер бар. Ушул даават маселеси кандай болуп атат? Өзүнүн угунда эле кетип атабы? Даават деген сөз бул жакшылыкка чакыруу деген эле сөз да. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу деген сөз. Анан дааваттын бир канча мындай түрү, багыты, жолу бар да. Анан кайсысы биз түшүнгөн даават? Мен тагыраак айтканда, баягы эме теледеги, ютубтагы дааваттар, башка дааваттар эмес. Мисалы үчүн мен деле даават кылып атам. YouTube каналым аркылуучу. Мен дааватты айтып атам. Баягы көчөлөрү көчөмө-көчө кыдырып, айылдан айылга эшикти кагып, жакшылыкка чакырган даават жөнүндө айтып. Эгер бизде бир акыйкат бар. Ушул 90 жылдардан кийин көпчүлүгүбүздү туура жолго баштаган ата бабаларыбыздын туура жолго баштаган бир акыйкат, бир жол мына ушул даават болду. Муну мен ойлойм баягы көзү сокур, көкүрөгү сокур адам гана чамбаса, бул акыйкат. Баарыбыз, мен да ушул жолго анча-мынча башында исламга ушул жол менен таасирлендим. Дааватка чыгуу менен, дааватка баягы элди аралап жүрүү менен, ошол баягы Абдулла Шейх деген болчу илгери. Ысык көлдөн чыккан баягы дааватчылардын мындай. Ал эле эмес, депутаттар, чиновниктер деле ушул баягы 3 күндүккө чыгып, ушундай мисалдар бар. Туура айтасыз. Бул эми дааваттын өлкөбүзгө тийгизген таасири ат көтөргүс, төө көтөргүс бир чоң. Аны чын албайбыз. Ар бир адамды мына 2000-жылдары, 95-96 жылдары
көпчүлүк эркектер арак менен элек болуп калган. Бир айылда ичпеген 1-2 адам болсо, көпчүлүгү мына арак менен алкаш болуп кете турган учурда мына ушул топ келип, мына Даават. даават келип, адамдарга туура багытты, туура жолду көрсөтүп, мамлекеттин, элдин, жердин, диндин өнүккөнүнө чоң салым кошду. Ошол эле учурда анча мынча кемчилиги кетти. Баягы сиз жогоруда айтканыңыздай, иш болгон жерде кемчилик болот, анча мынча адамдардын өзүнүн мүнөзү болот. Ошол мүнөзүн көргөзүү менен, кыймыл аракети менен, анча мынча түшүнүктөр менен ушундай туура эмес терс көрүнүштөр да болду. Муну айта кетишибиз керек. Бирок ошол эле учурда жылдан жылга өсүү, жылдан жылга өнүгүү, жылдан жылга пикир өзгөрүү болуп келатты да. Эми бул Кудайдын дини. Аны Эч кимдин менчиги эмес. эч кимдин менчиги эмес, эч ким мындай ушунча кылымдар бою бул жүрүп келаткан нерсе токтобойт, улана берет. Эми азыр биз канчалык баягы тыюу салганы менен баягы токтоп калбайт. Өзүнүн агымы менен Өзүнүн агымы менен аларда мисалы үчүн макий тартип, маданий тартип деген нерселер бар да, ошолор менен өзүнүн баягы агымы менен агып кете бериши толук ыктымал. Анан мен ойлойм, эч бир нерсени мындай тыюу менен, күч менен, коркутуу менен тыйылбайт. Эгерде мындай багыт бериш керек, сиз жогоруда айткандай түздөп, оңдоп түзөш керек болгон болсо, бул жердеги адамдын көкүрөгүндөгү нерсе, бул жер ишенич да. Буга ошол илим менен, билим менен, түшүнүк менен багыт берилбесе, аны коркутуу менен, уруп салуу менен, камоо менен бул токтошу мүмкүн эмес. Ошондуктан баягы биздин Кыргызстандан чыккан Алауддин Мансур деген Куранды биринчи которгон аалым кишинин бир сөзү бар. Бул анча мынча түшүнүктөр, булар оору, ону давалаш керек деген сөзү бар да. Аны дарылаш керек. Аны ошол илим менен, билим менен дарылаш керек. Коркутуу менен, күч кубат менен аны жок кылуу ал мүмкүн эмес. Анткени ал адам көкүрөгүндөгү ишенич, көкүрөгүндөгү бир түйүм да. Ошол нерсе менен, ошол илим менен, өзүнүн жолу менен багыт берилсе, ошондо мен ойлойм туура багыт, түз багыт кетет. Анан баягы коркутуу менен, тыюу менен, мындай менен мен ойлойм баягы тартипке түшүшү кыйын. Акыркы кезде мына эми башка ушул исламий делинген, исламга маани берген мусулман өлкөлөрүндө, анын катарында бизде дагы мечиттер көбөйдү. Чоң заңыраган мечиттер, ичи жарык мечиттер. Мечиттердин ичи жаркыраган болгону менен ошол мечиттин нуру, ыймандын жарыгы адамдардын жүрөгүнө толук жетти деш баары бир кыйын да. Ошого жеке сиз башка исламий адамдарды, мугалимдерди, профессионалдарды айтпай эле коеюн, жеке сиз өзүңүз кандай мындай бир катачылыктарга жол берип атам, кандай дагы өзүм үстүнөн иштеп, мен ушу жакшы бир дагы мындан дагы жакшы аракет кылсам ушу жетет беле ыймандын нуру адамдардын жүрөгүнө деп. Өзүңүздө кандай кемчиликтерди айта аласыз? Эми биз канчалык аракет кылбайлык, бирок адам баласынын бул табият ушундай экен. Кемчилик кетире беребиз. Ушунчалык аракет кылсак деле. Сиз айткандай, баягы бүгүнкү күндө ошол диний мечиттер, аалымдар көбөйгөнү менен баягы нерсенин токтобой атканы, бул дагы табигый көрүнүш. Мен ойлойм, бул көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө замандын, техниканын өнүккөн заманы. Бузукулуктун дагы аябай тез маалыматтын чаржайыт. Кирсе баардык маалыматты табат. Анан кийин бүгүнкү күндө мындай азгырык аябай көп. Жерди карасаң да, асманды карасаң да, көчөнү карасаң да, телефонду карасаң да, телевизорду карасаң да, адамдын мындай тартып кете турган нерсе көп да. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул маалымат булактары менен, соц тармактары менен, телефон, муну заманауи дааватты мен ойлойм күчөтүшүбүз керек ар тараптан. Ушул адамдарды азгырып аткан, туура эмес багытты берип аткан тарапты бош болсо, аны башка бир булактар колдонуп кете берет да. Ошол тармак бош калбаш керек деп ойлойм. Адам телефондон карасын, TikTok болсун, Instagram болсун, Facebook болсун, YouTube болсун, кайсыл жерге кирбесин, адам ушу элине, жерине,
Тилине кызмат кыла турган бир мындай адамга шык берген, дем берген нерсени таап туруш керек да. Биздин кемчилигибиз, мен ойлойм, ушул тараптан артта калдык, бирок кеч болсо дагы мындай түшүнүп азыр таймашып бараткан учур. Бизде эми ар кандай биздин контентте ар кандай көрөрмандардын катмары бар да. Ошол эле учурда эми бизде мисалы үчүн турмуштан аябай запкы көргөн, өтө аракка берилип кеткен, жашоодон көңүлү калган, бул жашоо өтө бир мындай бир маанисиз турбайбы деген ушу баарын өзүн таштай ийген депрессияда жүргөн адамдар көрүшү мүмкүн. Арак ичип кеткен адамдар көрүп атышы мүмкүн балким. Сойкулукка берилип кеткен адамдар элеши мүмкүн. Анан ошолордо бир сезим болушу мүмкүн да. Болду, эми Кудай мени кечирбейт го дегенчи. Миң намаз окусаң дагы мен кыларын кылып койдум деген. Ошондой адамдарга кандай бир мындай тоготер, кыска кандай бир насаат берет эле? Эч качан үмүт үзбөш керек. Ла ясмир рухилла иллал каумул кафирун деп айтылып келет Кур'ан Керимде. Капыр адамдар гана Кудай Тааладан үмүтүн үзөт деп келет. Алла Тааладан эч качан үмүт үзбөш керек. Канчалык чоң күнөө кылбаңыз, канчалык жаман иш кылбаңыз, Кудай Таалам кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү зат. Кудай Таалам тоолорду кабыл кылуучу зат да. Ошондуктан канчалык күнөө кылбайлы, анан бул жашоо сыноолордун жыйынтыгы. Кудай Таалам сынайт. Ар кандай. Бир сыноо бүтсө экинчи сыноо келет. Биринин артынан бири, биринин артынан сала бири, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи адам баласы ушуну менен мындай темир кызып отко салынып, кызып кайра отко салынып курчаган сыяктуу адам ошол сыноолору менен курчуйт. Алла Таала берип сынайт. Ал сыноолор бүт эле кыйынчылык, оорчулук эмес, барчылык, көп берип сынайт кээде берип сынайт. Байлыкты берип сынайт. Үй бүлөнү, жакшылыкты берип сынайт. Кээде ошол нерсени алып сынайт. Оору берип сынайт. Ооруну айыктырып сынайт. Бийлик менен сынайт. Кудай Таалам ушундай даанышман зат, ушу адам баласына ар кандай сыноо берет. Канчалык хадистерде келет да. Эгерде силер күнөө кылбай койгонуңарда, силер жаман ишти кылбай койгонуңарда, Кудай Таалам силердин баардыгыңарды жок кылып, башка бир коомду жаратмак. Ал коом күндө күнөө кылып, кайра тооба кыла турган бир коомду жаратмак. Алла Таала үчүн ошол адамдар сүйкүмдүү деп айтылынат. Хадистерде келет. Ошондуктан адам күнөө кылып койгон болсо, бул табигый адам баласынын табиятында бар нерсе. Тооба кылыш керек, өкүнүш керек, Кудай Таалага кайтыш керек. Мына ушул тооба кылганыбыз, кайтканыбыз Кудай Таалага. Ошол Кудай Таала үчүн сүйкүмдүү. Анан менде кээде мындай болот да, адам баласына сыноо келбей, менде күнөө жок, менде кемчилик жок деп айтканыбыздын өзү мындай чоң күнөө экендиги, ушул айтканыбыздын өзү бир чоң кемчилик экендигини туюндуруп турат адамды. Алла Таала бизге сыноо бербесе, табиятыбыздан ушундайбыз. Сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Баардык адам күнөө кетирүүчү. Бул эми биз баягы бул подкастты биз таптазабыз, ошо таптаза болгон үчүн элге монтип, мынтпегиле, антпегиле деп акыл айтканы атайын арналган бул көрсөтүү эмес. Көрөрмандар да муну түшүнүп коюш керек да. Баарыбыз күнөө кетирүүчүбүз. Күнөө деп калдыңыз. Өзүңүз мына Кудайдын жолунда, исламий жолдо ошо мугалимсиз. Өзүңүз айтсаңыз, кандай мындай бир өкүнгөн, ушуну бекер кылыптырмын, ушу күнөөнү бекер кылыптырмын деген бир учурларыңыз барбы? Ошондойдо кандай өзүңүзгө өзүңүз кандай багыт бересиз дегендей. Ошол күнөөлү сая көрсөтүп ошону айт деп аткан жокмун, бирок ошол бир күнөө кетирип алганда өзүңүз кандай? Мындай учурлар толтура кездешет. Адамбыз. Кээде адамда ачуу бар, ачуу калтырып коесуң, кээде адамсың, чарчайсың, пендейсиң, кээде канчалык адамдарга шык берип, дем берип дегениң менен кээде адам өзү чарчайт. Бул адамдарга кээде канчалык сынба, чөкпө, түгүлбө деп жүрүп, кээде адам өзү сынат. Кээде адам өзү түгүлөт. Бул табият ушундай. Анан бул кандай учурлар бизде толтура кездешет. Мен ойлойм, мунул адамдагы пикирлер, адамдагы анча-мынча багыттар, түшүнүктөр мына ошол сыноолор келбесе чыкпайт. Мына ошол сыноолор башынан өткөн адам гана мына ошол стресс деп, азыр бүгүнкү күндө эң чоң проблема стресс, депрессия да. Ага түшпөгөн адам кантип андан чыгуунун жолун үйрөтөт. Бул адам өзү түшүп көрүш керек, мындай табиятынан ошол нерсеге чөмүлүп көрүп, анан ошонун жол жобосун
так даана көрсөтө алат да. Ошосуңарындай бул эгерде өзүбүз ошол жолду басып өтпөсөк, аны адам багыт бере албашы толук ыктымал. Ошондуктан бул адамга келип аткан анча мынча сыноолор бул табигый көрүнүш. Анан адам бирок ушу мусулман адам сыноо келгенде ошо баягы бул пешенеде жазылган тагдыр, Кудай таалам ушул сынап атат. Өйдө ылдый менен Кудай таалам алып сынап атат, мына Кудай таалам берип сынап атат деп, мына ушу тагдырга ыйман келтирип, анан ошол кээде Куран окуп, кээде китеп окуп, адам өзүнө тынчтык таап, анан баягы Кудай менен сиз айткандай баягы Кудай менен баарлашканда, Кудай менен сүйлөшкөндө анан кийин жүрөккө тынчтык, бейпилдик, рахат келет да. Ошондуктан мен ойлойм, анча мынча күнөө болгон болсо, анча мынча адам адашкан болгон болсо, мындай чөгүп кетпеш керек, ошо болду, мен бүттүм деген нерсе болбош керек. Кудай таала кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү зат, эч качан мээримден үмүт үзбөшүбүз керек. Анан коомчулукта мындай бир ушундай көрүнүш бар. Исламий жамаатка, аалымдарга карата, молдокелерге карата, деги эле мусулманмын деген адамга: "Ай, мынакей могу мусулман дегениң мындай кылып атат го. Жоолук салынып атканың тигинтип атат го. Ай, сакал коюп жүргөнүң моундай кылып уурлук кылып кармалып калыптыр го. Сакал коюп алыптыр дагы. Жоолук салынып алып мынтип болуп жүрөт. Ушуң кандай болсун" деп. Ушундай сын айткандарга кандай пикир айтасыз? Бул исламбы? Ислам кандай, мусулмандар кандай, кайсынысы идеалдуу, кайсы идеалга түздөнүш керек? Ушул мусулмандар өздөрү ушундай кылып атат, анан кимге ишенебиз дегенде ушундай кандай пикир айтасыз? Ушул тайкы түшүнүк бар. Адамдарга карап түздөнүү. Эч бир адам исламды толук өзү мындай идеалдуу түшүндүрүп бере албайт. Эч бир адам толук Идеалдуу эмес. идеалдуу адам жок да. Исламий алкактан. Диний тараптан болсун, ишеним тараптан болсун, ар бир адамда кемчилиги бар. Ошон үчүн айтылып атат да. Исламдын өзүндө бул кемчилик жок. Эгерде Куранга, хадиске, ошо пайгамбардын жолуна, пайгамбардын өзүнө мына идеал тутсак болот да. Андан башка адамдардын баарында кемчилик бар. Бул табигый көрүнүш. Баягы илимдин, билимдин жетишпегендиги деп ойлойм. Анткени баардык адам миң аракет кылсын, ката кылбаганга аракет кылган болсун, адам баласы табиятынан чалынат, жыгылат, адашат, туура эмес кадам таштайт. Бул табигый көрүнүш. Ошондуктан мен ойлойм, бул баягы кээ бир адамдардын мону сакал коюп алыптыр, анан кийин бул намаз окуганда ушундай кылып атсак, биз каяка барабыз деген түшүнүк, мындай карапайым элдин түшүнүгү да. Адамдын адашып калуусу, туура эмес багытка кээде кадам таштап алуусу бул табигый көрүнүш. Бирок ошол эле учурда баягы өзгөчө чоң терең илими терең адамдардын мына ушул нерсеге кадам койбогону, ошол нерсеге жол бербегенге аракет кылышыбыз керек. Демек мен мисалы үчүн ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, бир Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп туруп, анан Курандагы аяттарды окуп, хадистерди окуп, ошол хадистердеги мисалы үчүн сабырдуу болгун, сабырдуу боло албай калсам, бул ошол Курандын, хадистин туура эместиги же катачылык эмес, бул мен пенде катары өзүмдүн күнөөм. Жазатайып бир көзүңдү төмөн ал, мындай бир жаман нерселерди караба десе карап ийсем, бул менин күнөөм. Балким бир пендечилик алып бирдемени уурдай койсоң, ошол уурдаба дегенде так сактабаган, бул менин күнөөм. Ооба. Сойкучулук кылба десе пендечиликке алдырып, эми тиричилик ушундай болуп атабы деп чет жерлерде же өзүбүздө сойкучулук кылса, бул эми пенденин күнөөсү дегендей да, Туура айтасыз, ошондой. Баары бир светтик мамлекетпиз да. Светтик мамлекетпиз. Ошол эле учурда Куранда мындай кылыш керек, мындай кылбаш керек деген ушундай эрежелер бар да. Ошол эки нерсе мындай карама каршы кагылышып кеткен учурлар. Кыргыздын салтында мындай жок. Мен могул жерине чейин гана ишенем. Могул жерине кантип болбойт деген ушу. Мен кааласам ишенем, өзүм каалаган жерге чейин. Каалабасам мен ишенбейм. Бул жагына мен кошулбайм. Исламын болобу, Куранда айтылган болобу деген ушундай көз караш кандай болуп калат ушу? Куран-ы Керимде атуминуна би ба'дил китаби ва такфуруна би ба'д деп келет да. Курандын кээ бирине
ыйман келтирип өзүңөрдүн нафсиңерге, өзүңөргө жаккан нерсеге ыйман келтирип, анан өзүңөрдүн нафсиңерге өзүңөргө туура келбей калган жерде ушу капыр болосуңарбы деген бир аят бар да. Ушул сыңарындай биз Куранга толук ыйман келтириш керек. Куранга, исламга толук ыйман келтиришибиз керек. Кээде ооба адам баласынын нафсине жакпаган, адамдын өзүнө туура келбеген, анча мынча көз карашына туура келбеген жерлер болушу мүмкүн. Ошол нерсени түздөгөн үчүн ошол дин да, ошон үчүн Куран да, ошону менен адамбыз да. Антпесе көп адамдын нафсине көп нерсе жакпайт. Баягы эртең менен турган кайсы бир пендеге мындай нафсине жаксын. Адам өзүн өзү тартипке салыш үчүн, адам жашоосун тартипке салыш үчүн өзү менен өзү күрөшүш керек, эрктүү болуш керек, анча мынча чектөөлөргө баш ийиш керек. Ошону менен анан кийин баягы максатыбызга жетебиз да. Дин дагы адамды мындай чектеп кордоо эмес, адамды адам кылып, сиз менен мени жараткан зат экөөбүздүн табиятыбызды жакшы билет да. Кайсыл учурда адам бузулат, кайсыл учурда адам оңолот, түзөлөт. Ошол зат бизге мындай чек коюп берди. Ошол могул жактан могул жагына өтпө, могул жерге чейин сага уруксат. Могул жакка өтпө деп анча мынча баягы жаман тарапка, адамдын нафсине туура келбеген тарапка баспай турганга Кудай таалам чектөө коюп берди да. Ошондуктан баягы бизде исламда бир эрежелер бар. Биз эгерде каада салт исламдынга туура келсе, ошол каада салттын баарын колдойбуз. Эгерде ошол каада салт жүрүм турум динге туура эмес келип калса, Куранга каршы келген болсо, ага амал кылынбайт деп келинет да, ал ташталат. Биздин кыргыздын 99% каада салтыбыз, жүрүм турумубуз, ата бабаларыбыздын баардыгы ушул динден, хадистен, аяттан алган да. Кээ бирки адамдар ушу ислам маселесинде, мусулманчылык маселесинде айтат да, эми сөзсүз эле ишмал намаз окубайлы, орозо кармабайлы, адамдарга жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып, түз жүрүп, уурдабай, жаман ойлобой, ниетиңде, баскан кадамдарыңда жакшы эле жүрсө болбойбу? Сөзсүз эле намаз окуш керекпи? Ниетиңде жакшы адам болсоң болду да деген ушундай түшүнүктөр бар. Эмне үчүн мен намаз окушум керек депчи. Анан ошондойлорго кандай кеңеш бересиз? Намаз окубайлы, башка бир аяттарды жаттабайлы, кандай бир шарттарды, эрежелерди аткарбайлы жакшы адам болуп, жамаатта, коллективде, коом арасында жолдо баратса, жанагындай бутак көрсө жылдырып коюп, намаз окубастан эле ошондой кылып жүрсө деле болот го. Ушу исламчылар ушу таңуулай эле бересиңер да, мен ансыз деле жакшы адаммын деген ушундай адамдар бар да. Кудай тааланын ушу буйруктары да ошол намаз, орозо, сиз айтып аткан баягы зекет, ажылык, ушулардын баардыгы адамды күн сайын адам кылып, күн сайын адамды түздөп, оңоп туруш үчүн Кудай таалам парз кылган да. Жогоруда айткандай, Кудай таалам экөөбүздүн табиятыбызды билген үчүн бизде мындай ооба, кээде коомдо ушундай адамдар бар. Мындай карасаң ушул намазы жок, орозосу жок, бирок карасаң аябай момун, мусулман, мындай жакшы адам, момундук сыпаты бар адамдар да. Ушу намазын окуса жакшы болот эле деп коесуң да. Бар, ошондой адамдар да бар. Бирок мен ойлойм, бул Кудай тааланын буйругу да, парз. Муну эч ким чана албайт. Бул пенденин бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эң биринчи сурала турган нерсеси бул намаз. Алла таала аля бизикриллахи татмаиннул кулуб деп келет. Адамдын жүрөгү ошол зикир кылуу менен, намаз окуу менен гана тынчтык, бейпилдик, рахат табат. Сиз айткандай 1000 аракет кылсак дагы, 1000 түз жүрсөк дагы, эгер намазыбызды окубасак, мына жүрөктө бейпилдик, рахат, тынчтык, бейпилдик болбойт. Байкы рахат болбойт. Фаман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан донка деп келет. Кимде ким мени эстөөмдөн баш тартса деп, ушул эстөө деген сөздү кээ бир адамдар намаз дейт. Кимде ким намаздан баш тарткан болсо, ага оор, кысылган, сыгылган жашоо беребиз деген Куран Керимде ачык айкын аят бар. Адам баласы качанда баш тарткан болсо, могул жерде жүрөктө тынчтык, бейпилдик, рахатты таба албайт, чыныгы бактылуулукту таба албайт. Качанда биз ошо намазыбызды окуп, орозобузду кармап, могул жерге ошондо гана тынчтык, ошондо гана толук бейпилдик келет. Антпесе сыгылган,
Алла Таала башка бир аятта деп келет. Ke'ennehu yessa'adu fis-sema, asmanга көтөрүлгөн сайын адам кысылып, денеси тулкубай кысылат экен адам. Жогору көтөрүлгөн сайын. Адам баласы эгерде намазын окубаса, иманга келбесе, кудум ошо асманга көтөрүлгөндө адам кысылган сыяктуу кысылып жашайт деп келет. Биз айткандай баардык момундук сыпаттары болушу мүмкүн да, бирок моол жериндеги кысылган, сыгылган баягы кыжалатчылык ал кетпейт. Качанда ошо Кудай менен сүйлөшкөндө пешенесин ошо жерге тийгизип, ибадат кылганда гана кетет. Мына сиз 5 5 мал намаз окуйсуз, орозо кармайсыз, зекет бересиз. Көп ошо Кудай Аллах буйруп аткар деген нерселерди аткарып жүргөн момун мусулмансыз. Демек аткарып жүрөсүз, колдон келишинче аткарып жүрөсүз. Өзүңүз ушул мындай бейишке түшөмүн деген ушундай бир ишенимиңиз барбы? Негизи мен көп эле аткарып жүрөм, демек мен бейишке кетем. Жок, мындай кепилдик. Деп аткарып жүрөсүз. Жок, андай кепилдик өзү. Анткени адам амалы менен бейишке кире албайт. Адам Алланын ырайымы менен, мээрими менен бейишке кирет да. Антип кепилдик берсек, мен ойлойм ал текеберликтин туу чокусуна чыккан болобуз. Антип кепилдик бере албайбыз. Үмүт кылабыз. Ишенебиз. Кудай Таалам ушу анча-мынча кемчиликтерибизди бул дүйнөдө жашыргандай, ал дүйнөдө да жашырып кечирип, ушу бейишке чыгарысын Кудай Тааладан үмүт кылабыз. Ырайымын, мээримин сурайбыз да, антип кепилдик бере албайбыз. Сизди билбейм, мисалы үчүн мен кээде ушу өлүм тууралуу ой келет да. Өлүм тууралуу ой келгенде өзүңүздүн мындай бир өлүмүңүздү элестетесизби? Анан кандай сезимде болосуз? Кандай сезимде болосуз ушунда? Өлүм дегенде. Туура айтасыз. Кээде өзүмдүн өлүмүмдү элестетем. Акыркы абалдарды элестетебиз. Кабырда жатканыбызды, келечегибизди, кээде мындай адамбыз да, пендебиз да, артыбыздан мындай элестетип көргөн учурлар болот. Кадимкидей коркуу келет, кадимкидей жүрөктө бир шуулдаган, бир чырылдап ыйлаган, жүрөктүн өзүнчө дуу болуп өзүң менен өзүң сүйлөшкөн учурлар болот. Коркуу бар. Эми Кудай Тааладан жакшы үмүт кылабыз эми. Аллах дейбиз, Кудай дейбиз, жараткан дейбиз, Теңир дейишет, God дейт. Кудай дегенде кандайча элестетесиз? Формасын, эми арабча айтылабы, кыргызча айтылабы, орусча айтылабы? Мына Курандын котормосу бар, маанилери бар. Кудай жөнүндө түшүнүктөр бар. Ошол Кудай дегенде сиз кандай түшүнүктү элестетесиз? Өзүңүздүн ошол баягы акыретте бар отчет бересиң деген дагы ушундай түшүнүк бар. Ошону кандайча элестетесиз? Бирөөнүн астында турат. Ким ал Кудай? Аллах кандай? Өзүңүз Аллах дегенде, жараткан дегенде, Кудай дегенде кандай элестетесиз? Кантип сүйлөшөсүз? Элестетүү бул баары туура эмес. Алла Таала сен элестеткендин баарысынын тескериси деп келет. Кудай Тааланы мындай сиз айткандай формула же мындай кылып элестетүү бул туура эмес. Алла Таала эч бир затка окшобойт. Алла Таала мээримдүү, ырайымдуу, боорукер, даанышман, азаптоочу, эсеп суроочу деген мындай Алла Тааланын сыпаттарын гана элестете алабыз да, бирок мындай элестетүү бир формула менен же бир нерсенин астында тургандай кылып элестетүү бул мусулмандын акыйдасына, ишенимине туура келбеген нерсе. Бул нерседен Кудай Таалам өзү тыйган. Алла Таала силер кандай сенин оюңа, сенин кыялыңа, сенин элесиңе эмне келген болсо ошонун баарын Кудай Таалам тескериси дейт. Ошондуктан Кудай Тааланын байкы күчтүү зат экенин, улуу зат экенин, мээримдүү зат экенин гана мындай айтып деп аң сезимге ушул нерсе келет да, бирок мындай элестетүүнүн өзү туура эмес. Бизде мурун баягы Кудай дегенде бир ушундай түшүнүктөр киргизишкен да, китептерде мындай сүрөттөрүн берип, анан кийин сиз айткандай кээде баягы жаш мектеп курактарда ушундай бир элестер пайда болчу. Ой депчи, мына ушулардын баардыгы мына туура эмес агымдар, туура эмес түшүнүктөрдү адамдардын сезимине ушу жаштык, кичинекей жаштык курагында ушинтип сиңирилген да. Антип элестетүүнүн баардыгы
Лейсе кемислиги шей, Алла Тааланын эч кандай окшошу жок. Алла Тааланын эч кандай элестетүүгө дагы, аны кыялданууга дагы мындай мүмкүн эмес. Мен ушу бүгүнкү ушул подкастка өлчөгөн белгилеп койгон берейин деген суроолорум берип бүттүм негизи. Эми суроо берсек көп, жооптор дагы көп. Эми акыркы суроо, ушул подкасттагы эң соңку суроом. Көп китептерди жазып жүрөсүз. Ал жазуунун максаты эптеп эле китеп чыгаруу эмес, элге бир нерсе жеткизсем, элди жакшы жака үндөсөм, эл бирдемени түшүнсө деген максатта. Мындайча айтканда, адыркы жаштарга, адыркы ушул аудиторияга мотивация деген сөз аябай мода да. Кандай мотивация бересиз? Бизди көрүп аткан көрөрмандарга, ар кандай курактагы, ар кандай жаштагы ушул көрөрмандарга кандайча өзүңүз мотивация бересиз? Эркин микрофон дегендей. Жогоруда айтканыңыздай, мен буга чейин 2022 жылга чейин, 2013-төн баштап 2022-ге чейин которуу иштерине алек болдум. Илмий китептерди, диний китептерди, адабий китептерди которуу көпчүлүгүнө которууга басым жасалдык да. Биз өзүбүз арабист болгондуктан араб тилинен. Четтен бүтүп келгенсиз? Ооба, мен сыртта араб мамлекеттеринде окудум, буякта устаздарда окудум, Сирияда окудум, Туркияда болдум. Ушундай. Мен ушул бир нерсени байкадым, коомчулукта акыркы мезгилдерде китепке болгон кызыгуу бир аз жогорулай баштады, кызыгуу башталды. Адамдарга баягы илимий китептер, анан баягы чоң китептер коомубузга кадимкидей бүгүнкү күндө оор сыяктуу көрүнөт. Бүгүнкү күндө мына ушул жеңил, желпи, кыска, нуска адам баягы немеси кыскарып баратат да. Баягы TikTok деген нерсе чыкты го бизде. Ошо шот видеолор 1 мүнөттөн ашыкча көрө албайт. Ооба, жарым мүнөт, 1 мүнөт ушундай кыска нерселер чыга баштады да. Китептердин ичинде, китептерде дагы мына акыркы мезгилдерде жаштарыбыздын көпчүлүгү ушул нерсеге шык берген, дем берген китептерге ыктап кетти. Баардыгыбыз тез байыгыбыз келет, баардыгыбыз тез өнүккүбүз келет, тез өскүбүз келет. Баягы ушундай 1 мүнөттүн ичинде. 1 мүнөттүн ичинде көп маалыматты алып коюбуз келет. Ушундай нерсеге өттүк. Чоң роман китептери, чоң том китептер бүгүнкү күндө аябай сейрек окулат. Бүгүнкү китептер ошо шык берген, дем берген, кыска, 2 беттен, 3 беттен окуялар, хикаялар да ушудан ашпаган, китептин көлөмү дагы бир 300-400 беттен ашпаган. Мына ушул китептер бүгүнкү күндө эң көп окулган китептер. Мен ушул 2019-дан 2022-ден баштап мен өзүм китеп өзүм жаза баштадым. Ошондо мына Сымба чөкпө, Изгалтер Мош китептердин мындай элгин ушул багытка карап башка китептерге, чоң китептерге, илмий китептерге караганда бул китептер 10 миңдеп, 10 миңдеп угуларын, 100 миңдеп, миллиондоп угуларын мен эми мындай өз башым менен көрүп аңып турган кербезим. Бул дагы мен ойлойм бир өткөбөл доор болсо керек. Ушундай заман азыр. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мына сизге дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. Жакында эле мына Кыргызстан Ислам университети чоң масштабтагы Кыргызстан боюнча чоң китеп окуу жарышын уюштурдук. 30 миң деген адам катышты. Ушуларды мен эң алдыңкы бир 100 адам менен бетме бет ошентип баарлаштым да. Китеп окугандар менен. Китеп окугандар менен. Китепти кантип окудуң, канча жолу окудуң, аудиосун уктуңбу, мынандай деп эл менен мындай жүздөй менен баарлаштым. Биз акыркы жолу китеп жарыш кылганыбызда бүгүнкү күндө баягы элдин көпчүлүгү ушул бир аз диний тарапка багыттаган китептердин көп окулушу бул табигый көрүнүш болуп калды бүгүн. Чоң мындай башка китептерге караганда диний китептер көп окулат. Анан менде бир таң калыштуу окуя болду. 30 миңдей адам катышты да. Анан ушунун бир 10 миңге чукулу Сынган кылыч китебинен катышты. Сынган кылыч бул эми 2 том, анан кийин оор китеп да. Бирок дагы деле ушул китебибизге өзүбүздүн тарыхыбызга болгон кызыгуу ушунчалык чоң экендигин
ушунчалык көптөгөн адам ушул китепти окуурун көрүп менин мындай кубанычым көккө жетти. Силер машина берем деп атсаңар анан окушат да. Жакшы мотивация болду дегеним. Башка китептерден деле мен ойлогом да, башка китептерден эң көп окулуп, анан бул китептен бир азыр эле адам окуса керек деген менде ушундай ой болчу. Бирок элдин Бирок шылтоо менен 30% ошо тарыхты эле окубаган сынган кылычты окутуп койдуңар. Туура айтасыз. Эч ким ушул окуйм деп жүргөн адамдардын көпчүлүгүнө окута алдык деп ойлойм. Бул бир. Анан экинчиден менин таң калганым ошо сынган кылычты окуган биз ошо Бакыт Нурөнүн дагы окуп коюпсуз, тиги Адам адабинде окуп коюпсуз. Мен адамдардан сурап аттым да. Китепти канча жолу окудуңуз? 5 жолу окудум дейт. 5 жолу окудум, 10 жолу уктум деген адамдар болду. 99% ошол жерде сынган кылычтан качкан адамдардын 98-99% мына сиздин аудио китебиңизди угат экен. Жакшы. Бир жолу эмес, 2 жолу 3 жолу китепти окуса, 10 жолу 15 жолу аудиону угат экен. Аялдар тамак кылып атып, эркектер жолдо жүрүп, сапарда жүрүп, машыгып жүрүп деле уга берет экен да. Бул тарабынан мен сизге мындай терең ыраазычылык билдиргим келет. Баягы мөмөңүз балким адам өзү сезбей, кээде мөмөсү дарагы мөмө берет да. Одум ушундай. Сиздин бул эмгектериңизди, сынган кылычты мен кээ бир адамдар менен сүйлөшкөнүмдө китепти окуган жокмун, жалаң угуп катыштым деген адамдарды уктум. Китепти окубай жөн эле угуп, анан сынакка катышып, сынактан алдыңкы орунга илешкен адамдар болду. Жакшы, рахмат. Жакшы иш кылып атасың дегенди угуу дагы жагымдуу. Рахмат. Эми баягы биздин себепкербиз. Мен сизге терең ыраазычылык билдиргим келет. Анан эми адамдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куту хадисинде айтат: "Ана инда зонни абди", мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Баягы шык берге турган кыска нуска сөз айтты деп атпайсызбы? Алла Таала айтат хадис кудсийде: "Мен пендемдин оюндагыдаймын. Эмнени ойлосо, эмнени кыялданса, ошону берем" деп айткан. Кудай Таала жөнүндө эмнени кыялдансак, эмнени ойлосок, ошол эмнеге аракет кылсак, Кудай Таала ошол нерсени берем деп убада кылган. Кудай Таала бизди кечирет десек, Кудай Таала бизди кечирет. Кудай Таала шыпа берет десек, Кудай Таала бизге шыпа берет. Өнүгөбүз десек, өнүгөбүз. Алдыбызга чоң максат койсок, ошол жетебиз. Башка бир хадисте Алла пайгамбар айтат: "Ида саалтум фасалу фирдаусул а'ла" дейт. Эгер сурасаңар, бейиштин чокусун сурагыла деп айткан. Эптеп бейишке кирип алсам болду, үйдө кепедей жерге болсо деле эптеп бейишке кийлешип калсам, тозокко түшпөй ушу бейишке кирип эле алсам болду деп айтпагыла. Сурасаңар, бейиштин чокусун сурагыла, фирдаусул а'ла сурагыла Кудай Тааладан деп айткан. Ошондуктан Кудай Тааладан сураганда баягы ичтарлык кылбашыбыз керек. Майда бурат нерсе сурабашыбыз керек. Кудай Таалага чоң нерсе сурашыбыз керек. Кудай Таала жөнүндө оюбуз түз болуш керек. Ар дайым жакшы ой, жакшы максат, жакшы ниет кылышыбыз керек. Баягы батыш илимпоздор айтат да, эч качан баягы негативди ойлоба, ар дайым позитивди ойло, ошондо баягы позитивди чакырат деп айтылат да. Ошол нерсе биздин аяттарда, хадистерде ушинтип айтылат. Кодум ошол сөздөр аятта, хадистен алынган. Негативди ойлоо. Башка бир хадисте адамдар баары бузулуп кетти десе, мына ушул адамдардын эң бузукусу мына ушул адам деп айтылат. Ахлакухум деп келет. Ошондуктан баягы ар дайым эле негативди айта бербей, позитив жагыбызды ойлоп, келечектен жакшы үмүт кылып, жакшы үмүт кылсак, мына ушулар бизге, мен ойлойм, баягы дем берет, шык берет, ойлонтот, ойготот. Биздин подкастыбызды жыйынтыктаган аябай жакшы насаат болду. Демек, оюңда, сөзүңдө кандай кыйынчылык акыбалда болбо, жакшы десең жакшы болот. Анан эптеп сөптөп эле мен мага ушул эле болот дебестен, мыктынын мыктысын эңсегиле, жакшынын жакшынын эңсегиле деген жакшы насаат болду. Анда бизге ушул келип биздин студиябызга алгачкы ирет келип отурасыз. Мындан ары дагы эми чакырабыз деген мен үмүтүм бар, келесиз деген үмүтүм бар.
келип чын дилден чыккан ушу пикириңизди билдирүүңүзгө мен чын дилден ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун. Аллах өмүрүңүзгө, ишиңизге, таратып аткан динибизге берекесин берсин. Бар болуңуз. Кудай таалам сиздин дагы жашооңузга берекесин берсин, өмүрүңүзгө берекесин берсин, урпактарыңызга, тапканыңызга берекесин. Колуңуз дарт көрбөсүн. Ар дайым элдин, жердин, диндин кызматында жүрө бериңиз. Аллах кабыл кылсын. Амин.